Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИНН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Bir ayda bir базасын текшерип беришет. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Чыныгы бир тууганда ушундай болуш керек. Алиев Токаевка ыраазычылык билдирди. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев улуттук телеканалга берген маегинде Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевка телефон чалып ыраазычылык билдиргенин айтты. Ал казак элинин көрсөткөн тилектештиги Азербайжан элинин жүрөгүндө абдан чоң из калтырганын белгилеген. Кырсык болор менен казакстандык куткаруучулар окуя болгон жерге дароо жетип, талкаланган фюзеляждын ичинен адамдарды чыгара баштаганын билип маалымат алганбыз. Алар дагы бир жардыруу болобу же жокпу билбей өз өмүрлөрүн тоо келге салышкан. Анткени учактын калган бир бөлүгү да күйүп кетиши мүмкүн эле. Бирок ага карабастан алар чыныгы эрдикти көрсөтүштү. Ошол эле учурда медицина кызматкерлеринин эмгеги да абдан баалуу болду. Анткени жабыркаган жүргүнчүлөр дароо медициналык борборлорго жеткирилди. Бул үчүн президент Токаевка ыраазычылык билдирдим. Казак боордошубуз көрсөткөн тилектештик Азербайжан элинин жүрөгүндө абдан чоң из калтырганын билем. Актау шаарында консулдугубузга келген карапайым жарандар гүл коюп, өз мамилесин билдирип, бизге тилектештигин билдиришти. Чыныгы достук, бир туугандык ушундай болуш керек. Ошол эле учурда президент Токаев менен сүйлөшүүдө мен Азербайжандын тергөөгө байланыштуу позициясын да айттым. Анын назарына мен сизге айтып өткөн маселелерди, биз эл аралык экспертизаны жактай турганыбызды айттым. Жана бул позиция түшүнүү менен кабыл алынды. Албетте биздин мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, комиссиянын мүчөлөрү, жетекчилери, прокуратуранын өкүлдөрү дайыма байланышта. Казакстанда өз кезегинде мамлекеттик комиссия түзүптүр. Бул тууралуу мага сүйлөшүү учурунда президент Токаев билдирди. Албетте алар да маселенин бардык майда жүйдөсүнө чейин ачыкка чыгышын каалашат жана аракет кылышат. Ошол эле учурда мен президент Токаевка көңүл айттым. Анткени кырсыктын кесепетинен Казакстандын 6 жараны каза болгон. Ал дагы мага көңүл айтты. Айтор бул канчалык оор болсо да, ошол эле учурда сыноо болду. Башкача айтканда, бул сынактан ким жана кантип өтөт? Мен кубанычтамын. Бул трагедияга карабастан мен Казакстанда ушундай пикирде экенин көрүп жатам жана ишенем. Биздин достугубуз жана бир туугандыгыбыз ушул оор кырдаалдан кийин ого бетер чыңдалды, деген Алиев. Азербайжан орусиялыктардын өлкөдө визасыз жүрүү мөөнөтүн чектейт. Азербайжан 1 январдан тарта орусиялыктар үчүн өлкөдө визасыз жүрүүнүн мөөнөтүн кыскартат. Бул тууралуу аталган мамлекеттин министрлер кабинети кабарлады. Маалым болгондой, жарлыкка премьер-министр Али Асадов кол койгон. Жаңы эрежелер 2025 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирет. Азербайжанга визасыз келген Орусиянын жарандарынын убактылуу болуу мөөнөтү бир календардык жылда 90 күндөн ашпашы керек деп айтылат документте. Буга чейин орусиялыктар Азербайжанда визасыз 6 ай ичинде 90 күндөн ашык эмес жүрө алышчу. Ильхам Алиев Орусия кечирим сурап күнөөлүүлөрдү жазалап компенсация төлөшү керек. 29 декабрда Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Азербайжан телеканалына маек куруп, Актауга жакын жерде кыйраган учак трагедиясы боюнча комментарий берди. Ал 27 декабрда Азербайжан тарап өз тараптарын Орусияга расмий түрдө билдиргенин айтты. Бул талаптардын маңызы эмнеде? Биринчиден, Орусия тарап Азербайжандан кечирим сурашы керек. Экинчиден, күнөөсүн мойнуна алыш керек. Үчүнчүдөн, күнөөлүүлөр жазасын алып жоопко тартылышы керек. Азербайжан мамлекетине жабыркаган жүргүнчүлөр менен экипаж мүчөлөрүнө компенсация төлөнүшү керек. Алардын биринчиси кечээ аткарылды, деди Алиев. Ал белгилегендей, бул шарттардын баары адилеттүү. Бул жерде өзгөчө же табияттан тышкары эч нерсе жок. Алар эл аралык практикага, адамдын нормалдуу жүрүм-турумуна негизделген болду. Мен дагы бир жолу кайталайм. Азербайжан коомчулугу бул иштин бардык аспектилери боюнча маалымдалат жана кабардар болуп жатат. Бул шарттар мен жогоруда айткандай сиздер аркылуу коомчулукка жеткирилип жатат. Мен биздин шарттар кабыл алынат деп үмүттөнөм, деп жыйынтыктады Азербайжандын президенти. Беле кетсе, кечээ Орусиянын президенти Владимир Путин Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен сүйлөшүү учурунда Азербайжан Airlines учагы менен болгон трагедиялуу окуя Орусиянын аба мекендигине болгон
болгондугу үчүн кечирим сураган. Жүрөгүм ооруп турат. Түштүк Кореянын импичмент жарыяланган президенти кырсык боюнча үн катты. Түштүк Кореянын импичмент жарыялаган президенти Юн Сок Йол 29 декабрда өлкөнүн түштүк батыш бөлүгүндө болгон авиа кырсыктан курмандыктарына көңүл айтты. Ал Фейсбуктагы баракчасына билдирүү калтырганын Ренхап агенттиги жазды. Бүгүн Муан эл аралык аэропортунда кыйраткыч кырсык болду. Абдан кайгырып турам. Жүрөгүм ооруду. Курман болгондорго, алардын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Мен өкмөт кырдаалды жөнгө салып, курман болгондорго, алардын үй бүлөлөрүнө колдоо көрсөтүү үчүн колунан келгендин баарын жасайт деп ишенем деп жазган Юн. Эске салсак, 3 декабрда Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Йол республикада аскердик абал киргизген. Ал муну Түндүк Кореянын коммунисттик күчтөрүнүн коркунучунан өлкөнү коргоо менен байланыштырган. Андан 11 күн өткөндөн кийин 14 декабрдагы парламенттик добуш берүүнүн жыйынтыгында ага импичмент жарыяланган. Юн кызматынан убактылуу четтетилгенден бери учурдагы иштер боюнча комментарий берген эмес. Соңку маалыматтарга ылайык, Муан эл аралык аэропортунда кыйраган учакты 181 адамдын ичинен 177 киши каза болуп, дагы 2 дайынсыз болууда. Садыр Жапаров Түштүк Кореянын мамлекет башчысына көңүл айтты. Өлкө башчы Садыр Жапаров 29 декабрда Муан шаарындагы жүргүнчү учагынын кыйрашына байланыштуу Түштүк Кореянын президентинин милдетин аткаруучу Чхве Сан Мокуга көңүл айтты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдирди. Муан аэропортунда жүргүнчү учак кулап, анын кесепетинен адамдар каза болду деген кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргыз элинен жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына аза кайгысын тең бөлүшүп, көңүл айтам. Ал эми жабыркагандардын тезирээк сакайып кетишин каалайм деп айтылат мамлекет башчынын телеграммасында. Түштүк Кореяда бүгүн жергиликтүү убакыт боюнча саат 9:07 Бангкоктон учуп келе жаткан Boeing 737-800 учагы бортунда 181 киши менен Муан аэропортуна конуп жатып, учуп конуу тилкесинен чыгып кетип, тосмону сүзүп алган. Учакта 175 жүргүнчү, экипаждын 6 мүчөсү болгон. Жүргүнчүлөрдүн ичинен 173 адам Түштүк Кореянын, дагы 2 Таиланддын жарандары. Кыйраган учактагы 181 адамдын ичинен 2 аял тирүү калды. Бири жүргүнчү, экинчиси экипаждын мүчөсү. Алар Мокихо шаарындагы ооруканага жеткирилгени айтылган. Учурда алардын абалы тууралуу маалымат жок. Калган 179 адамдын баары каза болгону кабарланууда. Бирок расмий тактала элек. Соңку маалыматтарга ылайык 167 адам набыт болгону расмий тастыкталды. Калгандарынын тек жайы такталууда.